Раиса Атамбаева Сооронбай Жээнбековго бийлиги үчүн ыраазычылык билдирди. Кыргызстандын экс-канайымы Раиса Атамбаева анын туулган күнү менен куттуктаган жүздөгөн адамдарга ыраазычылыгын билдирди. Таң атпай менин өздүк күнүмдү жүздөгөн адамдар куттукташты. Алардын ичинде чет мамлекеттердин лидерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү да бар. 30 жылдан тарта мени биринчилерден болуп куттуктап келген Сооронбай Жээнбеков бүгүн мага өзгөчө белек жасады. Менин туулган күнүмдү, ал менин жолдошумду камоо буйругун берди. Биздин үй бүлөнүн жакын досу болгон Сооронбай Шарипович, мен сиз менен дагы бир жолу жекеме жеке жолугуп, көзүңүзгө тигилип карап, ушундай белек үчүн ыраазычылык айткым келет деген Раиса Атамбаева. Булак багыт кейжи. Жумалиевдин Жапыкеевге каршы доо арызы боюнча сот уланууда. Бишкектин Ленин райондук сотунда 23-июнда Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин арызы боюнча сот отуруму болду. Бул тууралуу Жумалиевдин жактоочусу Бактыбек Жумашев маалымдады. Анын айтымында сот отурумунда жооп берүүчү тарап депутаттын байлыгы жөнүндө буга чейин айткан сөздөрүнө далил келтирген эмес. Чоң Казат кыймылынын мүчөлөрүнүн бири адвокат Канат Хасанов сот отурумунан кийин Фейсбуктагы баракчасында депутат Жумалиев байлыктарын туугандарына каттатканын жана алар жөнүндө маалымат талап кылышарын жазды. Кийинки сот отуруму 29-июнга белгиленди. Жумалиев ар-намыска шек келтирүү деген негизде мурдагы прокуратура кызматкери активист Сыймык Жапыкеевди сотко берип, андан 10 миллион сом өндүрүүнү өтүнгөн. Мындан тышкары Ички иштер министрлиги Жапыкеевдин билдирүүлөрү боюнча жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырык деген берене менен ал эми финанс полициясы Жумалиевге карата мыйзамсыз баюу беренеси негизинде териштирүү жүргүзүп жатат. Кече 23-июнь күнү Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Чечим айылындагы булакка Өзбекстандын чыгарачылары келип, топой съемка кылып кетишкен. Биздин расмийлерден жергиликтүү калк сураса, маалыматыбыз жок деп жооп беришкен. Өзбекстандын өкүлдөрү кайсыл келишимдин негизинде кимден уруксат алышкан же такыр эле биздикилерден уруксат алышкан эмеспи? Биздин жерибизге келип алышып, эмне үчүн топой съемка кылып кетишти? Биздикилер кайда карап турушкан? Эртең булар өздөрүнө бир нерсе салгысы барбы? Бул шылаакылыкка ким жооп берет деп билдирип, Фейсбукта пост жазган Чек ара коомдук бирикмеси. Кыргыз Улуттук гвардиясынын резервдик курамы Кызыл Аянтта. Улуттук гвардиянын эсептеги резервдик курамы Москва шаарында парадка даярданууда. Бул тууралуу видео материалды Facebook колдонуучу Акбар Разыкулов өздүк баракчасына жарыялады. Маалыматка ылайык парадка катышып берүү боюнча Россиянын коргоо министри Сергей Шойгунун экинчи чакыруусу келген. Биринчи чакыруу 9-майга чукул жиберилген. Москвадагы парад коронавируска байланыштуу 24-июнга жылдырылган. Улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгына арналган парад 24-июнда Москва шаарында өтөт. Жеңиш парадына Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков да катышат. Булак элдик медиа. Сүлүктүү шаарындагы шахтада газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 4 адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 24-июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында 23-июнь күнү жоопкерчилиги чектелген коом Кенчилер Береке шахтасында газ чыгып, кырсыктын кесепетинен 3 эркек киши жана 1 аял киши газга уланып каза болушту. Алар 73, 37, 19 жана 34 жашта болгон. Окуя болгон жерге Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин номер 1 өзүнчө мобилдештирилген токен куткаруу взводунун куткаруучулары тартылып, каза болгон адамдардын жансыз денелерин шахтадан чыгарып, Сүлүктүү шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткиришкен. Булак Супер Кейжи. Жылдыз Жолдошова чыныгы күнөөлөр Алмазбек Атамбаевди сатышты. Экс-депутат Жылдыз Жолдошова чындык өз убагында айтылышы керек деп төмөнкү пикирин билдирген. Бүгүн 23-июнь 2020 жылы Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча чечим кабыл алды. Башкаларын билбейм, бирок Индира Жолдубаева күнөөлүү деп табылганына макул эмесмин. Анткени Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 5-чакырылышы ушул маселени караганда, ошондогу республикабыздын башкы прокурору Аида Салянова Батукаевдин адвокаты болгонун депутаттар эле эмес, бүт жумурай журт күбө болгонсуңар. Азыр болсо Аида Салянова күнөөлүү эмес экен. Себеби Салянова тергөө менен кызматташууга барган. Кызматташуу деген терминди мен саткынчылык деп түшүнөм. Чыныгы күнөөлөр Атамбаевди сатышты. Вице-премьеринен баштап
прокурору, соту жана башкасы. Жалгыз Жолдубаева эч кимди саткан жок. Кыргыздын кызы болсоң ушундай бол. Индира Ырыспаевна, сиз менен эртеби кечпи элиңиз сыймыктанарына ишенем. Эң жогорку сот бул абийир. Сиз абийириңиздин алдында тазасыз. Андан өткөн эрктүүлүк болбойт. Ак ыйлет, бирок сынбайт. Булак Багыт Кежи. Куба кашуусунда унаа жолдон чыгып кетип, ташты сүзүп, ичиндеги жүргүнчүлөр жабыркады. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Нарын облусунун Кочкор районунда 23-июнь күнү саат 11:55 чамасында Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунун 173-чакырымында Honda Steffagen үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай, унаа жолдон чыгып, ташты сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен 5 чоң киши жана 4 жаш бала жеңил жаракат алышкан. Жерине келген куткаруучулар жабыркаган жарандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүп, тез жардам кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Булак элдик медиа. Ысык көлгө бара жаткандардын жанында сөзсүз паспорт болуусу керек. Ысык көл облусунун Балыкчы шаарындагы санитардык карантиндик постунда айдоочулардын жана жүргүнчүлөрдүн өздүгүн тактоочу документтер жана дене табы текшерилип, эч кандай тоскоолдуксуз өткөрүлүүдө. Бул тууралуу шаардык медиадан билдиришти. Паспорт жок жарандар кайра артка кайтарылууда. Эскерте кетсек, Ысык көл облусунун аймагына кирүүдө сөзсүз түрдө өздүгүн тастыктаган документтердин болуусу зарыл деп кайрылат медиа жүргүнчүлөргө. Булак элдик медиа. Таланттуу акын Рыскүл Изатова COVID-19 жуктуруп алды. Өлкөдө коронавирус илдети күч алып, дээрлик 3720 адам илдети жуктуруп алды. Анын катарында белгилүү саясатчылар, маданият кызматкерлери да бар. Белгилүү акын Рыскүл Изатова да бул илдети жуктуруп алганын Абал Кежи сайтына кабарлаган. Негизи бир жума мурда ангинам кармап ооруп айыккам. Бирок өткөн жуманын аягында дене табым көтөрүлүп, алсырап жатып калдым. Жөн эле өтүп кетет го деп ойлогом. Бирок температурам көтөрүлүп, кургак жөтөл болуп атты. Тамактын даамын, жытты сезбей эле атам. Анткени коронавирустун дагы бир белгиси жыт сезбей калуу дешкен эле. 2 күн температурам түшпөй койгондон кийин 118ге чалсам, келип анализдерди алып кетишти. 2 күндөн кийин анализдин жыйынтыгы чыкты. Сиз коронавирус болуп ооруп калыптырсыз дешти. Ага чейин телефонума эч жакка чыкпаңыз, эч ким менен контактта болбоңуз деп атайын функция орнотуп кетишкен. Эгер мен эшикке чыксам, же бирөөлөр менен контактта болсом, дароо билип коюшат экен. Ага айыппул салынат. Ошондон кийин эч жакка чыга элекмин. Мага атайын аймактык дарыгерди бекитип беришти. Алар келип, ден соолугумду карап турушат экен деп билдирген Изатова. Булак элдик медиа. Бурул Арунова. Бурулайдын өлүмүн эстегилечи. Дал ушундай тагдырга мен жана менин үй бүлөм кабылып калуу коркунучунда. Эстрада ырчысы Бурул Арунова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн тынчсызданып жатканын билдирди. Биздин өлкөдө мендей алсыз аялды коргой турган эч ким жок экен деген ой пайда болууда. Мен конституция укуктарды жана эркиндиктерди коргоонун кепили катары иш алып барган мамлекетте өзүмдү коопсуз сезе албай турам. Ар бирибиз зомбулукка кабылып, психикалык жана физикалык жактан жапа чегишибиз мүмкүн. Жакында эле болуп өткөн Сызактагы жана Караколдогу окуяларды эстейли. Бурулайдын кантип өлгөнүн эстейли. Дал ушундай тагдырга мен жана менин үй бүлөм кабылып калабы деп корком. Меникиндей тагдырга кабылган аялзаттын биздин өлкөдө эч ким коргоого албайт экен. Булак Багыт Кежи. Oğlum çaynağa ne ettim o? Oğlum çaynağa ne adamsın bu. Sen yapamazsın. Sen kaçırındığında kuştu vermeyecek misin? Ulan kardeş, kuşta da kuştu vermeyecek. Hadi bana sıkın ya. Hayvan. Telefon.